кабинет министров сиздерге өзүнчө ыраазычылыгын билдирет. Бир жылдын ичинде кандай гана кыйынчылыктар болбосун, биз алып келип аткан мыйзамдарыбыздын дээрлик көпчүлүгүн колдоп берип атасыздар. Сөзсүз түрдө сын пикирлер дагы болот, бирок ушу эки фракциянын депутаттарынын баарында менен тең конструктивдүү түрдө кызматташтык болуп келе жатат. Өзүм да келип, анан министр финансындагы бүгүнкү сиздердин астыңыздарда эмдиги жылкы бюджеттин жана кийинки 2 жылдын прогноздору боюнча тааныштырып кетүүнү туура көрдүк. Урматтуу депутаттар, 2023 жылдын бюджети төмөнкүдөй болот. Консолидацияланган бюджеттин ресурстары 503,4 миллиард сомго план коюп жатабыз. Бул канчалык көп экендигин көрүү үчүн мурунку жылдарды да карап көрүүнү сиздерге сунуштайбыз. Мына слайдтарда туруп атат. Жыл сайын өсүшү максимум 28 миллиард сомго чейин гана жетчү. Алдагы 2011 жылы мен финанс министри болуп баргам, ошондо өстү. Калган жылдары орточо 15 миллиард сомго гана өсүштөр болуп келген. Жакшылап бир карай турган болсоңуздар, 2021 жылы бир жылда 313 миллиард сомго чыгардык, же болбосо 65 миллиард сомго көбүрөөк бюджетти бүтүрдүк. 2020 жылы 10 жыл менен караштыра турган болсоңуздар, биз 96 миллиард сомдон болгону 248 миллиард сомго чейин аран көтөргөнбүз. 2022 жылы быйыл биз 404 миллиард сомго чыгарабыз деп жатабыз. Же 2021 жылга салыштырмалуу 91 миллиардка өсүш көбүрөөк болуп атат. Же 156 миллиард сомго биз ушу 2 жылдын ичинде көрсөткүчтөрүбүздү көтөрүп атабыз. Өсүү темпи 2021 жылы 126% түзгөн, өзүбүздүн бюджетибиздин өсүү темптери. Ал эми 2022 жылы болсо өсүшү 129% түздү. 2023 жылы биз 99 миллиард сомго өсүш болот деп атабыз, же болбосо 124% бул түзөт. Сиздер менен бул жерде парламенттин залында сүйлөшүп отурчу элек, 400 миллиард сомду бүтүрүш үчүн биз күнүнө майрамга карабай 1,1 миллиард сомду таап, жана ошол экини экономикага киргизип турушубуз зарыл деп. Ал эми 500 миллиард сомдук биз милдеттенмени мойнубузга алганда күнүнө 1,3-1,5 миллиард сомду таап, жана ошону экономикага камсыз кылып беришибиз керек. Быйыл мына 9 айдын жыйынтыгы боюнча консолидацияланган бюджеттин ресурстары 306,3 миллиард сомду түздү. Буюрса алдыдагы ноябрь, декабрда дагы биз ушу 404 миллиард сомго жетебиз деп атабыз. Биз таап жаткан консолидацияланган бюджеттин көлөмүнүн канчалык көп экенин ички дүң продукция менен дагы салыштырып көрсөңүздөр болот, урматтуу депутаттар. 2010 жылдан 2020 жылга чейин ички дүң продукциянын өсүшү 381 миллиард сомго көбөйгөн. 10 жылдын ичинде. Ал эми консолидацияланган бюджетибиздин көлөмү 2023 жылы 500 миллиард сомду. Бул доход расходубуз эле, ички дүң продукция эмес, же болбосо 1,5 эсеге көп болуп атат ВВПга караганда. 10 жылда 398 миллиард сомду түзсө, номиналдык өсүшү, биз 2 жылда тагыраак айтканда 2021 жылдын аяк жагында келип калдык, 2022 жылы толук иштедик. Биз номиналдык түрдө 328 миллиард сомду таап көбөйттүк да. Мына 10 жыл кылганды, биз 2 жылда мына показатель цифровой анализдерин сиздердин астыңыздарга алып келип атабыз. Урматтуу депутаттар, консолидацияланган бюджетке келгенде ресурстардын ичинде эмне үчүн соцфонд отурат деп бир топ сөздөр болуп калат. Бүгүнкү күнү социалдык фонддун өзүнүн кирешеси 54,9 миллиард сомду түзсө, социалдык фондко өзүнүн тапкан кирешесинин 75% көлөмүндөгү каражатты же кошумча 41,3 миллиард сомду биз трансферт катары республикалык бюджеттен берип атабыз. Негизи эле башында пенсиялык фондду биз түзүп атканда бюджеттен кетет, ар бир киши өзүнүн пенсиясын өзү чогултат дегенбиз.
А биз кайра тилекке каршы мына 20-30 жылдан бери реформа жасабай, пенсиялык фонд толугу менен кайра биздин бюджетибизге келип отуруп калды да. Ошондуктан бул жерде 6 жылда депутат болуп сиздер менен чогуу жүргөндө бюджеттик кодекске парламент биздин бүт болгон трансферттерибизди дагы, киреше чыгашабызды дагы көрүш керек деген ниет менен биз ушу консолидацияланган деген бюджетти толугу менен сиздерге алып келип берип жатабыз да. Негизи эле өздөрүнүн эсебинен төлөмдөрдү камсыз кылууга жетишкендей болушубуз керек. Ошондой милдеттенмелерди урматтуу президент Садыр Нуркожоевич биздин астыбызда койду. Астыбызда эң кыйын реформалар бул ушу социалдык фондду пенсиялык фонд кылып өзүнчө бөлүп, социалдык төлөмдөрдү өзүнчө бөлүп чыгышыбыз керек болуп атат. Эгерде бул жаатта реформа кылбай турган болсок, 2 жылдан кийин военнослужащий пенсионерлердин саны азыркы военнослужащийлер менен теңелген атат да. Мына кандай чоң астыбызда тилекке каршы тоскоолдуктардын баары турат. Биз мунун баарын көрүп турабыз. Мен ойлоп атам, жакын арада сиздерге ушу реформалар боюнча дагы бир топ мыйзамдарды алып келип беребиз. 1-сентябрга карата 733.380 адам пенсия алып атат. Быйыл пенсияларды көтөргөндө базалык негизги бөлүгү 1780ден 3170 сомго көтөрүлдү. Камсыздандыруу бөлүгү болсо 15%га өстү да. Бул багыттагы иштерди биз мындан ары дагы уланта беребиз. Эң чоң реформаларды биз ФОМС тармагында дагы урматтуу коллегалар жасайлы деп атабыз. Сиздер билгендей, азыр биз 1 жылга 150 сомду бөлүп коебуз пенсионерлерибизге, балдарыбызга, анан военнослужащийлерге. Ошону менен биз страхование бүттү деп эсептейбиз да. Бул андай болбойт, урматтуу коллегалар. Биз эмдиги жылы 150 сомдон айына страхованияны киргизебиз. Биздин эсеп боюнча 3 миллион кишиге жакын, анын ичинде биздин жалаң 18ге чыга элек балдарыбыз, пенсионерлер, пособие алып аткандар, ошолардын баарына тең медицинский страховканы бюджет өзү төлөй баштайт. Айына 150 сомдон. Бирок калган дагы 3 миллион кишибиз, алар дагы ай сайын өзлөрү 150 сомдон өзүнүн ден соолугуна фонд обязательного медстрахования кирип, карточкасына акча топтошу абзел деп айтабыз. Урматтуу депутаттар, быйыл биз айлыктардын баарын көтөрүп бүттүк. Айлыктарыбыздын эле фонд заработная платабыз 112ден 111 миллиард сомду түздү. Мындан башка пособияларды дагы көбөйткөнгө жетиштик. Эмдиги жылы ушу экономикада стабилдүүлүк түрдө биз ушу өзүбүздүн алган милдеттерибиздин баарын аткара алабыз деп сиздерге ушул эркинде көрсөткүчтөр менен келип атабыз. Урматтуу депутаттар, буюрса сиздердин колдооңуздар менен биз дагы мындан ары астыга жылабызга деп атам. Ал эми консолидацияланган бюджеттин ичинде республикалык бюджет, жергиликтүү бюджеттерди боюнча соцфондтуку жана биз берип аткан трансферттер боюнча уруксат берсеңиздер, финансы министри доклад кылып берсе, кененирээк жалпы өсүш экономикабызда 7%-тын тегерегинде болду. ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында биз ички дүң продукциянын өсүшү боюнча, түз инвестициялар боюнча, капиталдык салымдарга салыштырмалуу жана доходтун өсүшү боюнча биз ЕАЭС өлкөлөрүндө 1-орунга чыктык. Биз эмдиги жылы дагы ушу темпти кармап калайлы деп атабыз да.